Кыргыз Республикасынын Коргоо министрлигинин 2021 жылдын 9 май улуу жеңиш майрамына карата түзүлгөн пландарына ылайык 2021 жылдын 27 апрель күнү Ош шаардык Сулайман Тоо улуттук тарыхый археологиялык музей комплексинде 9 май жеңиш күнү улуу ата мекендик согуштун 76 жылдыгына карата эрдик унутулбайт аттуу иш-чарасы болуп өттү. Майрамдык салтанатка шаардык Афган ардагерлери, Баткен окуясынын ардагерлери жана 026 аскер бөлүгүнүн командиринин тарбия иштери боюнча орун басары гвардиянын полковниги Марат Мурзакановдор катышып, куттуктоо сөз сүйлөштү. Иш-чарада 026 аскер бөлүгүнүн жоокерлери, аскер оркестри, улуу ата мекендик согуштун ардагерлерине музыкалык жагымдуу маанай тартуулашты. Со слезами на глазах. День Победы, День Победы, День Победы. Allah Teala bütün yaşamımızı bağrıyla kutlasın. Amin. Aslanımızı açık olsun. Yetiştirme kalbimiz olsa olmasın. Bakıca ağırlığın tutmakta olsun. İyiliğini tutmakta olsun. Cüzlüğünü tutmakta olsun. Şairimiz özünde ödemesin. Özgürlüğümüzü devletsin. Yani doğru tanrıman yılanat var mı? Kutlanmasın. 8. günde soğukta bomba sen ağırdın. Teslim olmasın. Иш-чаранын соңунда аскер бөлүктүн жоокерлери ардагерлер менен чай үстүндө маектешишип, музейдеги экспонаттарга күбө болушту. Здравствуй, мама, возвратились мы не все, босиком бы пробежаться по росе. Пол Европы. Кыргыз Республикасынын Коргоо министрлигинин 2021 жылдагы улуу ата мекендик согуштун 76 жылдыгына карата түзүлгөн пландары бар. Ошонун негизинде иш-чаралар өткөрүлүп жатат. Андан сырткары учурдан пайдаланып биз жалпы ардагерлерибизди жеңиш күнү бизге белек катары алып келгендигин куттуктап кетмекчимин. Аталарыбызга, ардагерлерибизге ушул мен узун өмүр тилемекмин. Анткени алардын өмүрү биздин ар бир күнүбүздө өтө маанилүү десем болот. Ден соолуктары чың болсун, өмүрлөрү узун болсун, бизге бак-бат жашоону алып келгендер үчүн терең таазим айтам.